Айтып койчу эң орчундуу маселе болуп атат да. Бүгүн мына Кыргызстандын тышкы ички карызынан мен баштагым келип атат. Мына бардын кошулуп 4,4 миллиард доллар болуп атат. Анын тышкы карызыбыз 3 миллиард 899 миллион доллар. Мына бул март айына 18-жылга карата. Эми ушунун ичинен 1 миллиард 700 миллиону бул Кытайга карызбыз. Биз Кытайдын өкмөтүнө эмес, бул Кытайдын жеке менчик банкына жана Экзим банкка карызбыз. Бул эмнелерге алынган? Бул жана Датка кемин, альтернатив түндүк-түштүк жолу, Бишкектес, жана башка. Эми маселен жана сиз маселени өтө туура козгодуңуз да. Коррупциялык элементтер кайсы жерлерде байкалып атат да. Бул ушундай бир мен айтпадымбы, коррупция менен мошенничество бул алдамчылык айкеш келет экен депчи. Булар деген ойлонот экен да. Ойлонуп туруп мына акыркы 6 жылда эмне гана иштер кылды. Элдер каршы чыкпаган. Бирок мамлекеттик улуттук стратегиялык объекттер салынса, эл каршы чыкпайт. Бул керек десе, мына альтернатив жол керекпи? Керек. Энергетикалык коопсуздук керекпи? Керек. Тарыхты, музейди оңдош керекпи? Керек. Деп туруп анан ошол жерге чоң суммалар киргизген. Мына ошол жерден анан акчаны эл билбей калат деп анан чыгарышкан. Эгерде эле Бишкектесте жана кышында суук болбой турган болсо, анда ошо боюнча көмүскө да калып калмак экен да. Маселен, эң коркунучтуу бул жанагы эшикте турган денесин саткан, моралдык жактан бузулган адамдардан дагы коркунучтуу бул коррупционерлер. Коррупция болгон жерде дүйнөлүк тарыхта, дүйнөлүк практикада мамлекеттик экономика өнүкпөйт жана өспөйт экен. Бул чоң тоскоолдук. Муну жеңиш үчүн эң чоң мамлекеттин жетекчилигинин эрки. Андан кийин барды мына өзү дагы айтпады, соттук реформадан эрким жетет деди, коррупция менен күрөштө эрким жетет деди, тийиштүү тапшырмаларын берди. Эми болгону ошолор жыйынтыгына чыгыш керек да. Коррупционерлердин орду түрмөдө. Не кылып натыйжага жетишебиз? Бу жерде мындай да, жанагы президент Сооронбай дагы бир демилгеси мага өтө жакты. Бул жана счет ачпадыбы? Атайы счет ачты жана улуттук банктын алдында. Коррупционерлердин баарын түрмөгө камап салууну жыйынтык чыкпайт. Аларды алып келип туруп, жанагындай счетко, банкка, мамлекетке келтирген зыяндарын баарын калыбына келтириш керек. Андан кийин анан бакыйган штрафтарды, айыппулдарды салыш керек. Мисалы азыр бир берене боюнча 304-305 коррупция боюнча 5 миллион эле каралган. Муну ошону дагы ар бир берене кошуш керек. Бакыйтып туруп салыш керек да, түрмөгө отуруш керек булар. Андан кийин чыгыш керек. Биздин мына Ритайым жакшы билесиз өзүңүз дагы соттук система кандай экенин. Эгерде коррупциялык берене менен кармалган же иш козголгон адам болсо, ал ашып кетсе 2 же 3 жыл отурат. Андан чыгып кетип атпайбы. Эгерде 5 миллион доллар урдаса, 1 миллион доллар мейли сотуна берсин, прокуроруна берсин, 4 миллион чөнтөгүнө калып кийин жыргап жана хан сарай салып атпайбы. Ошон үчүн айтып атабыз да, мунун бардыгын төктүрүш керек. Андан кийин айыппулду төгүш керек, анан сыртка чыгарып коюш керек. Сыртка чыккандан кийин булар ким? Булар жумушу жок, анан чекесине бакыйып жазылган коррупционер деген адамдар. Бул ушундай бир жарандыктан да калып чыгарып салыш керек да.